Кыргызстандык 300 адам Жапониянын фабрикаларында иштей алат. Мындай келишим 14-июлда Кыргызстандын Эмгек, Миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу борборунун жетекчиси Кубандык Акматбеков менен Жапониянын Kobe International Trade Promotion Association ишканасынын жетекчиси Широ Сурумакинин ортосунда түзүлдү. Келишимге ылайык кыргызстандык жарандар Жапонияга окууга жана андан ары техникалык үйрөнгүч программанын алкагында ишке орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Мичинури Йоцухаши Кыргызстандагы Japan Style жумушка орноштуруу компаниясынын негиздөөчүсү. Йоцухаши 300 кыргызстандык үчүн Жапонияга жол ачкан, ал өз өлкөсүндөгү жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөнүн, жумушчу күч жетпей турган мекенине чет жактардан жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн талабы экенин айтты. Кыргызстанда билинбегени менен жапон тилин билген жаштар көп. 2016-жылдан бери биз Жапонияга 700 кыргызстандыкты жиберип үлгүрдүк. Алар 4 негизги багыт менен барып жатышкан. Жапон тилин окуу, бул жерде тил үйрөнгөн студенттерге тажрыйба, техникалык программалар, жапон тилин билгендерге жумушчу виза алып берүү болгон. Азыр эмгекке жарамдуу жаштар аз болгондуктан чет өлкөлөрдөн жумушчу күч тартууга кызыктарбыз. Ошондуктан кыргызстандыктарды чакырып жатабыз. Ушул жылдын соңу 2023-жылдын башы менен бара башташат. Алар Жапониянын ар аймагындагы фабрикаларда даяр тамактарды кутуларга салып таңгактайт. Мичинури Йоцухаши кыргызстандыктар үчүн Жапониядагы иш тууралуу буларды билдирди. Алган айлыгы барган аймагына жараша болот. Аңгемелешүүдөн өткөндөн кийин жумушка кабыл алып жаткан ар бир компания өз келишимин сунуштайт. Күнүнө 8 саат иштеп, жумасына 2 күн дем алыш болот. Орточо эсеп менен айлык $1200 түзүшү мүмкүн. Ал эми жатакана, тамак ашы, медициналык камсыздандырууну кабыл алуучу тарап чечет. Алгач 3 жылга жиберебиз. Эгер барган мамлекеттин мыйзамдарын сыйлап, жумушунда өзүн көргөзө алса, 3 жылдык мөөнөттү 5 жылга узартса болот. Бирок эң негизги талап жапон тилин билүү керек. Тил үйрөнүү үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жапон таануу институтунун мугалимдери жумасына 3 күндөн 5 күнгө чейин курстарды өткөрүп турат. Тил үйрөнүү курстары айына 1,5 миң сомго чейин болот. Аталган университеттин Жапон таануу институту 2016-жылы ачылып, бул жылдар аралыгында 500дөн ашуун студентти жана бүтүрүүчүнү бул өлкөгө окууга жиберип, жумушка да орноштурган. Быйыл 3 тараптуу келишимге бул институтта кол коюп, 6 ай бою Жапонияга кетем дегендерге тил үйрөтө турган болду. Институттан окуп 1 жылга чукул Жапониянын Окинава аралында жашап, иштеп келген 21 жаштагы Ажар Аматкеримова быйыл да кайра бул өлкөгө кетем деп турат. Получается, я была в Японии с 2019 года по 2020 год. Жапонияга 2020-жылы баргам. Ал жерде жапон тилин окуп, иштеп да жетишип аттык. Күнүнө 8 сааттан ашык эмес иштесе болот экен. Ал тургай Бишкектен учуп, Жапон аэропортуна конгондо бизди жумуш берүүчүлөр тосуп алышкан. Жаткан жерибиз, тамак ашыбыз баары белен болду. Тапкан акчамды магистратурага жумшайм деп чогулттум. Эми кайра барам. Себеби бул мамлекеттин өнүгүү темпи жогору турат. Элинин сылык сыпайылыгы да таптакыр башкача. Мен ал жерден үйрөнгөнүмдү сөзсүз Кыргызстанга алып келем. Менин укугум теленип калат, эмгек келишими аткарылбайт деген коркуу сезим жок. Но если его продолжать учить, то становится все интереснее и интереснее. Так что советую даже. Айбек Самаров Жапон таануу институтун жетектеп турат. Айтымында Жапониянын фабрикаларында даяр тамакты кутуга салып иштейм деген кыргызстандыктар 160 сааттан кем эмес убакыт жапон тилин аталган институттан окуп үйрөнүшү зарыл. Биз балдарыбызды япон тилин окутуп, биринчи курсту бүткөндөн кийин Япониядагы компанияларга практикага жиберебиз. Азыркы учурда, азыркы мезгилде биздин балдардын 80% Японияга уже практикага барып келген. Алды 2 жолу барып келди. Жана бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү азыр Японияга компанияларга орношуп иштеп жатышат.
мейманкана иши, аймак таануу жана социалдык ишмер деген 3 багытта даярдайбыз. Бияка жумушка орноштуруу борборуна тапшырган балдар биздин институтка келип окушат. Биз япон тилин окутуп, сапаттуу түрдө аларды Японияга жумушка даярдап беребиз. Эми жумасына муну интенсивный курс деп коебуз. Жумасына азыркы учурда, жайкы каникул учурда 5 жолу окуталып жатабыз. А так негизи жумасына 3 жолу 2 сааттан окушат. Ошондо 6 айга чейин окушат да. Балдардын келечеги жакшы болсо, биздин мамлекеттин келечеги дагы өнүккөнгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берет деп ойлойбуз. Ошондуктан биздин балдар азыр жакынкы мамлекеттерде кара жумушту ойлобой, өнүккөн мамлекеттерге барып, жакшы жумуштарга орношуп, жакшы тажрыйба топтоп келишин биз каалайт элек. Барган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийип аткарган жумушта так болгон кыргыз мигранттар үчүн бир катар Европа өлкөлөрүнө жолдор ачылаарын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору белгилеп келет. Чет өлкөлөргө айыл чарба жумуштарын аткарып, кара жумушка иштөө үчүн чыккан кыргыз жарандарынын санын көбөйүп жатышын кубаттабай тургандар да жок эмес. Эл аралык ишкерлик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков Кыргызстан өз жарандарына шарт түзүп берүүгө алы жетерин айтып, бирок өлкө жетекчилиги бул үчүн аракет көрбөй жатканын кошумчалады. Эмгек министрлиги өз жумушун жасап атат. Бирок өкмөт жалпысынан жана экономика министрлиги башка министрликтер өз жумушун жасап, бул жерде жаамдуу шарттарды түзүшү керек да. Мамлекеттин бизнеске болгон кийлигишүүсүн азайтып, жана монополияларды токтотуп, бизнеске колдон келишинче эркиндик бериш керек да. Андан кийин жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүп, бюрократияны азайтып, балдар тенеси менен өссө болмок, чоңойсо болмок. Соңку расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстандын 1.118.000 жараны өлкөдөн сырткары жактарда иштеп жүрөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.